Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум салам. Мен үйлөнүү максатында истихара намазын 5 жолу окудум. Кээ бир риваяттарда 7 жолуга чейин окуса болот деп келет экен. Истихара намазынан кийин ал кызга менин көңүлүм бирде тартып, бирде тартпай жатат. Истихара намазын 7 жолудан ашык окуса болобу? Ал кызга бирде күмөн санап кетип жатам. Ажырашып кетпейинби деп кандай кылсам болот устаз дейт. Эми бизде Ханафи мазхабта Роддул Мухтар деген китап бар. Ошо жерде экинчи томунун канча? Экинчи томунун 570 бетинде келет. Өзү негизи сиз намазды истихараны туура окусаңыз, иншалла көңүлүңүз бандай элең салаң болуп эки анжы болбойсуз да. Ошол адеп менен, тартуу менен аткарсаңыз. Эң биринчиси мына баягы истихара намазын Кудай Тааланы мактап, даңктап, дуа менен баштайсыз. Даңктап, о Кудай жараткан деп. Анан истихаранын акырын Кудай Таалага хамды, мактоолорду айтып, пайгамбарыбызга салават айтып бүтүрөсүз. Ошондо жакшынакай белги жышана келет. Биринчи рекетте колдон келсе, ошол Кафирун сүрөсүн окуп, экинчи рекетте Ихлас сүрөсүн окусаңыз жакшы. Кээ бир алгачкы алтын доордо жашап өткөн сахаба, табииндерден ушундай деп келет. Биринчи рекетте "Роббука яхлуку ма яшау ва яхтар" деген аятты окусаңыз дейт. Белгилүү аяттарды окусаңыз болот дейт да. Анан истихара намазын окуган адам 7 рет окусын, хадисте келгендей. 7 рет окусын. Анан кээ бир биздин китептерибизде келип атат, Daaratчан уктасын деп атат. Daaratта уктасын, кыбланы карап, дуаны окугандан кийин. Анан түшүндө ак өңдү көрсө, же жашыл өңдү көрсө, анда бул жакшы белги. Ошол кызыңызга экиленбестен үйлөнүңүз дароо колдон чыгарбай. Эгерде түшүндө кара түстү көрсө, кызыл түстү көрсө, кызыл кочкул, фиолетовый шуну окшогон түштөрдү көрө турган болсо, бул жамандык, андан улак болуш керек. Жамандык деген эми ал үйлөнө турган кыз жаман эмес. Сиздер бири-бириңиздерге пейлиңиз келишпей калат, ошон үчүн жаман деген сөз. Эң жакшысы сиз эмне кылганыңыз жакшы? Эң жакшысы истихараны 7 реттен да ашык окусаңыз болот. Анан 1 жыл, 2 жыл бою окуй берип, элең салаң болбостон, бул истихара деген азыркы тил менен айтканда мотивация деген сөз. Адамга дем берет, Кудай менен кеңешүү. Окуп, анан карап көрүңүз, сүрүштүрүңүз, энесин көрүп кызын алдайт, сурап көрүңүз, тарбиялуу жакшы кыз болсо, элең салаң болбой, коркпостон ала бериңиз. Анан ал эртең ажырашып кетиш коркунучу деген ал шек менен келе берет. Балким шайтан сизди ошондой жакшы жубайдан тозуп жаткандыр. Кудайга бел байлап, тобокел кылып, сүрүштүрүп, дуанын аркасынан иш аракетиңизди кылыңыз.